Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу кайрадан эле ушул күндөрү Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын алкагында кыргыз балбандарынын көрсөтүп жаткан күрөштөрү жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда кененирээк. Бүгүн 18 август күнү жаштар арасындагы дүйнө чемпионатынын 3-чү мелдеш күнүндө килем ортосуна кыздар арасындагы балбандарыбыз көтөрүлдү. Анда 55 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Калмира Билимбек кызы ийгиликтүү өнөр көрсөтүп, жарым финалга чейин жете алды. Ал өзүнүн биринчи беттешинде Монголия өлкөсүнүн өкүлү Мунхерел Мунхпатты 6-4 эсебинде утуп алса, андан кийин чейрек финалда Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Пейтон Джейн Строудту 10-0 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп, жарым финалга жолдомо алды. Эми ал жарым финалда орусиялык Анастасия Яндушкинага каршы күрөш алып барат. Беттеш кечки саат 6:00 башталат. Ал эми Калмирадан башка дагы 3 балбаныбыз килем ортосуна көтөрүлүп, тилекке каршы алгачкы эле күрөштөрүндө жеңилүүгө дуушар болду. Ал эми эртең дагы 4 балбан кызыбыз килем ортосуна көтөрүлүп, өздөрүнүн күчтөрүн сынайт. Ошондой эле бүгүнкү мелдеш күнүнүн кечки бөлүгүндө 74 кг салмак чембирдигинде күрөш алып барган Стамбул Жаныбек уулу эркин күрөш боюнча коло байге үчүн күрөш өткөрөт. Ал балбаныбыздын дагы ошол эле мезгилде Калмиранын дагы жарым финалдагы күрөшү кандай бүткөндүгүн алдыда биздин каналдан биле аласыздар. Андыктан каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыздар.